менимче кошулуп кетишсин. Азыр амандашып туралы. Саламатсыздарбы? Кутман күн, кутман кеч. Классно. Анда эмесе мен кандай угулуп көрүнүп жатам? Эгерде жакшы угулуп көрүнүп жаткан болсом, анда плюс белгилерин коюп турсаңыздар, мен сиздердин азаматсыздар менен кошулуп атышат. Мен ага чейин ырдап турайын. Плюс белгилерин көрүп атам, демек мен жакшы угулуп көрүнүп жатам. Казактардын бир жакшы шаңдуу чыгармасы бар, Агатайым деп аталат. Ошолорду ырдап турайын, Алатонун косу багын мактыраган ай, Агатайдын кабагынын ачылбаган ай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынтасың ай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынтасың ай. Көйнөктүн этегинин желбиреген ай, Агатайдын жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүнөн айландым, жүрөгүнөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынтасың ай, Агатайым ай, сагынтасың ай. Эсе толгон кымызынын ачыбаган ай, Агатайдын жүрөгүнүн ачылбаган ай, жүрөгүнөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынтасыңбай, жүрөгүнөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынтасыңбай, Агатайым ай, сагынтасыңбай, Агатайым ай, Агатайым ай. Азыркы ушул кечте бизди көрүп аткандар жалаң айымдар болуш керек, бирок ошентсе дагы сиздердин жолдошторуңуздарга сонун кылып Агатайым ай, кызыңыздарды, аялыңызды, келинчегиңизди, жубайыңызды мына ушундай комуз үйрөнөм деп атканда окутуп коюңузчу деп кайрылуу иретинде ырдадым деп тамашалап коеюн. Сиздер кандай? Мен эч бир суроого жооп бербей жатамын. Окутуу менен гана алекмин. Ошондуктан урматтуу айымдар, кандайсыздар? Кутман кеч кече күнү эфир болбой калды мен. Неге мындай болду? Азыркы учурда сиздерге сонун бир жаңылык менен чыгып атабыз. Анткени мурда негизи курстун баасы 4000 сом болчу. Азыркы учурда 2 барабар 1 деген сонун акция менен чыгып атабыз. 4000 сомго сиздер 2 тепкичти окуйсуздар. Абдан сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда мен дагы бонустук ырларды да кошуп берип атам. Демек, bir айдын ичинде сиздер мурда 4 ыр үйрөнүп жүргөн болсо, азыркы учурда 1 айда биз 5 ырды үйрөнүп атабыз. 5 ырды, 4 ыр негизги баягы программа боюнча, андан сырткары да 1 ырды сиздерге бонус катары берип атам. Андан сырткары 1 айлык ошол 4000 сомдук курсту сатып алсаңыз, экинчи тепкич белекке. Абдан сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Сонун акция кылып койдук. Азыркы учурда экинчи тепкичтин программасын толук 4 ырды окуп, андан сырткары дагы 1 ырды бонуска аласыз. Мына ушундай. Ошентип 2 тепкичте сиздер 10 ырды үйрөнөсүздөр. Ошол 10 ыр мен автордук методунда жазылган, өтө оңой, нотасыз, эч кандай ашыкча ой жүгүртүүсүз, жалпак тил менен
сонун мисалдары менен гана түшүндүрүп берем. Мына ушундай. Ошондуктан азыркы поток абдан жолдубуздар. Себеби мурда мен 4000 сомго сатып алышчы бизде курсту. Акция менен 2000 кылдык, кийин 2500 кылдык. Бирок азыркы учурда ошол 2 тепкичти элестетсеңиздер, 2 тепкичти өзүнүн баасына 4000 сомго аласыздар. Мына ушундай. Баалуулугу өтө чоң, себеби мен өзүмдүн билимдерим жөнүндө айта кетип турган болсом, деги эле менин өзү комузду кармаганыма 22 жыл, 23 жылга кетип атат да. 5-классымдан бери комуз чертем, ошондуктан комуздун мындай сырларын кантип жакшы үйрөнсө болот, кандай болот, бул комуздун өзүнүн сыры бар да. Кулакты кантип бураш керек, эгер кулагы кармабай калса кандай болот, кулагы катып калса кандай болот, же болбосо тепке кандай туруш керек, кылдары кандай болуш керек, комуздар өзү кандай болот, канткенде оңой үйрөнөбүз, кантип тез үйрөнөбүз, кантип бат үйрөнөбүз деген суроолордун баардыгына жооптун баардыгы ушул менин курсумда бар. Себеби баардыгын өзүмдүн башымдан өткөрүп, анан кийин нота менен да үйрөнгөнмүн, без нота да үйрөнүп көргөмүн. Ошентип мен өзүмдүн автордук методумду сиздерге сунуштадым. Азыркы учурда мен негизи балдар музыкалык мектепте мен тааныгандар бар болду экен. Мен чындап эле бүгүн 28 болуп калды. Ошолорго өзүмдү бир аз тааныштырып коеюн. Менин аты жөнүм Асель Матиева Карабековна. Мен Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында элдик ырларды комуз менен ырдап чертүү боюнча билим алдым. Андан кийин Токтосун Тенибеков атындагы филармонияда ырчы солист болуп, комузчу болуп иштегенмин. Бүт бардык этаптардан басып өткөнмүн. Ошондуктан абдан сонун мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге түзүп берип, мына карантинден кийин онлайн аркылуу комузду кантип оңой үйрөнсө болот деген темага келип, ушул курсту сиздерге сунуштап, азыркы учурда 3000ден ашык окуучуну окуттум. Алардын арасында абдан жакшы чертип, өзүнүн өнөрүн эли журттун арасында, ошондой эле той топурларда, жакшылыктарда, жакындардын арасында белгилеп, өз алдынча бир ошол комуздун өнөрдүн артынан бир даам татып, ошол өнөрдүн артынан бир тыйын таап калгандар дагы бар. Ошондуктан абдан азыр кубануу менен айта алам, бул автордук метод иштейт. Ошондуктан ушул күнгө чейин сиздердин назарыңыздарда. Так, бул жакта эмне суроо келди болду экен? Мен азыр менде бул жерде катып жатасыз дейт. Аракет кылайын. Негизи Wi-Fi менен жакшы кирем. Бул жакта мен биздин эгер жакшы болуп көрүнбөй жаткан болсом, анда жакшы суроолоруңуздардын баардыгына жакшы катып бир үзүлүп жакшы болбой кала турган болсо, анда мен бул жерде биздеги главный менеджерим Шахлуайымдын номерин бекитип койдум. Ушул номерге кайрылып, сурооңуздар болсо берсеңиздер, сиздерге түзмө-түз каалаган сурооңузга жооп берет. Кандай кылып өтөм сабакты, кандай ошол катталып окуйм дейт турган болсоңуз, бул комузду сизге белек кылам. Эгерде бул комузду утуп алган айым, эгерде комузу бар болгон болсо, анда 1 айлык курска бекер жолдомону берем. Мына ушундай. Ардактуу көрөрманым, абдан сонун мүмкүнчүлүк. Анан ушул эле бир сүйлөмдү кийинки туура жазган айымга дагы бир сертификатты бекер берем. 1 айлык комуз курсуна бекер берем жолдому. Мына ушундай. Комузду алуунун шартын түшүндүрүп бердим. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде сиздин
колуңузду утуп алган болсоңуз, биринчилерден болуп комментарийге так туура өтүр точкаларынан бери туура коюп жазып берген болсоңуз, анда ушул колуңузду белекке берем. Анан сразу курска катталышыңыз керек. Себеби бул комуз үйдө жөн эле чаң басып бир көрк болуп туруп калбаш керек. Ошондуктан мен ушул нерсени колго алып, курска бекер окуйсуз, комузду сизге бекер берем. Мына ушундай. Ал эми ким экинчилерден болуп ошол менин айткан сүйлөмдү экинчилерден болуп жазган болсо, туура жазган болсо, анда ошол айымга бекер 1 айлык курсту бекер окуйт, бекер үйрөтөм. Комузду 5 ырды бекер үйрөтөм. Мына ушундай. Так, башынан айтыңызчы дейт. Башынан айттым, а? Эмнени жазабыз, кантип жазабыз, түшүнбөй калдым дейт. Мен бир сүйлөм айтам, бир жарым сааттан кийин. Эфирдин аягында болот бул нерсе. Ошондуктан эфирдин аягына чейин болуңуздар. Анан ушул эфирдин аягына чейин ким жакшы отуруп, лайктардан басып, өзүнүн суроолорун берип, жакшы отурган айымга, конт коюп отурган айымга ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп атабыз биз. Андан сырткары ушул 1 саат бою ушул эфирден кетпей, биздин эфирде репост кылып, ушундай кылып бөлүшкөн айымдарга, мага подписка болгон айымдарга, YouTube'да да барбыз, башка соц тармактарда барбыз. Ошол жактарда подписка болуп, бизге репост кылган айымдарга да өзүнчө скидкаларыбыз бар. Аларды бизде главный менеджер Шахлого скрин кылып жөнөтсөңүздөр, сиздерге өзгөчө баа менен коюп берет. Ал эми окугум келет дейт, азаматсыз. Бул жерде комузу барлар канчо? Бияка жазып койсоңуздар, кимдин комузу бар? Менин комузум бар, менин комузум бар деп жазып койсоңуздар, абдан сонун болот эле. Кимдин комузу жок? Кимдин комузу бар? Кимде кандай көйгөй бар? Абысы кетс дейт, неге көтөрүп атасыздар курстун баасын дейт. Курстун баалуулугу аябай чоң, мурда эле 4000 сом болчу. Сиздерге 50% скидка менен 2000 сомдон каттадык, биз абдан көп каттадык. Бирок ошол бааны биз кайрадан өзүнүн ордуна алып келдик, анткени өзүнүн баалуулугуна алып келдик курсту. Кайра эле 4000 сомдон биз сатка койдук. Бирок сиздерге экинчи тепкичти белекке беребиз. Бир эле курсту окуп калбастан экинчи тепкичти белекке беребиз. Эми ойлоп көрсөңүздөр. 4000 сомго 10 ыр үйрөнүп алсаңыз кандай сонун. Эгерде кайсы ырларды үйрөнөм дей турган болсоңуздар, анда мен бир аз ырдап өтөйүн, Кандай ырларды? Биринчи тепкичте мен сиздерге сонун мүмкүнчүлүктү түзүп бердим. Мисалы, 4 ырды буга чейин үйрөнүп келишкен, азыр бир ыр коштук. Анда эмесе кайсы ырлар? Жагаламайдай кайгы бучугар албай, жаш жүрөккө жагардан табалбай. Ак кептерим түтөбөйүн армандап, кучак жайып кумар жазып калалбай.
ырда 4 эле ыр берчү элек. Биринчи тепкичте 4 ыр. Бул 4 ырдын оң колдун шилтемдери 4 түрдүү. Жана ушул ак кептерим, жүрөк сыры жана энекем деген минордук чыгармалар. Андан сырткары бул дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген ыр эстрадалык мажордук чыгарманы сиздерге белекке ушинтип бир айда үйрөтүп келгенбиз. Эми сиздерге бонуска катары сиздер үчүн сонун чыгарма патриоттук сезимди ойготкон, көңүлүбүздү бардык жерлерде ырдай турган, ата-энебизге бир белек боло турган ата-эне чыгарманы сиздерге бонуска берип атабыз. Ал кандай ыр? Азыр бир аз аткарып өтөйүн. Таянарга аска соң алар ким? Жыгылганда арка жөлөк болор ким? Барынан да адам кылып чоңойтубай арбаштырып элин журтка кошот ким? Оор ишиңде сага жардан болор ким? Оорусаң да башын тыңдап кылар ким? Билсең билгин мунун баары ата-энең, ата-энеңди көзү барда сыйлай бонуска берип атабыз. Көрдүңүзбү? Биринчи тепкичте сиздер 5 ырды үйрөнөсүздөр. Мына ушундай вообще сонун кылып койдук азыр. Андан кийин ушул 4000 сомдук өзүнүн баалуулугу ушундай сонун себебинен 20 жылдык өзүмдүн мээнетимди, мисалы оң колду кооздоп чертүү, сол колду кооздоп чертүүнүн 4төн ыкмасын, ошондой эле комузду күүлөп чертүүнүн 4 ыкмасын, урматтуу айымдар. Мындай нерсени билбейм, артисттер да бир айдын ичинде бербейт. Менин методум оңой болгондуктан, сразу ырдап чертип кетүүгө оңой болгондуктан, мына ушундай, мынакей кандай метод десеңиздер сиздерге бир аз чыгарып коеюн. Мынакей. Так, чоңойтоюн. Так. Кетип калды. Так, чоңойбой жатканчы мында. Так, көргөзөйүн десем көрүнбөй атат, урматтуу айымдар, эмнегедир. Комуздун 3 кылы элестетилген, менде комуздун 3 кылы элестетилген биздин менин өзүмдүн нотам бар да. Ошол ноталарда биздин баш бармагыбыздын аттарынын баш тамгасын гана жазып койгон. Менин нотам бар. Ортон чыпалак сөймөй. Анысы ч, о деп эле жазып койгон. Бул учурда сиз биринчи кылдын үстүнө жазылып турса, мындай болгон 3 кылдуу элестетилген 3 сызык бар. Ошол 3-чү кылдын үстүндө ч деп жазылып турган болсо, биринчи кылда, биринчи кылды чыпалак менен бас деген сөз да. Экинчи кылды бассаңыз, анда экинчи кылды сөмөй менен бас деген сөз. Ушундай нота, оңой нота да. Элестүү эле карайсыз, нотаны көрүп эле чертип кете бересиз. Анын астындагы стрелкалары төмөн, жогору карайсыз. Стрелка булар биздин баягы оң колдун шилтемдери. Анын астында сонун болгон ырдын тексти кетет. Сиз оюңуздун баары нотада болбойт да. Нотаны сиз ля экен, до экен, ля дегенде буну мындай кылышым керек, ля деген кайсы нота эле, канчанчы кылда жайгашкан эле деп жаттап отурбайсыз. Ля деген нотаны сөмөй менен басамбы же чыпалак менен басамбы, же орто менен басамбы деп 5-6 ойду одновременно ойлобойсуз да. Бир убакта ойлобойсуз. Ошондуктан бул нотамны мен автордук методум менен сразу ырдап чертип кетесиз. Ошондуктан өтө сонун мүмкүнчүлүк, как артисттердей черткенди үйрөтөм. Себеби нотаны ашча үйрөнбөгөндүктөн биздин фокус вниманиябыз ошол ырды кооздоп чертүү, үнүбүзгө кантип отурат ошол ыр, кандай кылып күүлөп чертесиз, өзүңүздүн үнүңүзгө жараша комузду күүлөгөндү. Мына ушундай ар бириңиздерге индивидуально көңүл бурулат. Группа сабак деп аталганы менен, бирок ар бириңиздерге индивидуально көңүл бурулат. Анткени ар бирибиздин үнүбүздү Аллах таалам ар кандай кылып, сонун кылып, кооз кылып, көркөмдүү кылып, диапазону жанында, көлөмү жагынан да ар кандай кылып
жараткан. Ошондуктан ар бириңиздердин үнүңүздөргө жараша комузду күбөлөгөндү, өзүңүздөрдүн үнүңүздөргө жараша комузда ырларды тандап чертсеңиз болот. Менин автордук методумда бир 30дан ашык 40ка жетип калды. Ырлар жазылган, ошолор боюнча Кудай буйруса китеп да чыгып атат. Лицензия алып атабыз, буйруса китепти дагы алсаңыздар болот. Кантип комуздук эмес, кыскасы комуздун сырлары боюнча бардыгы жазылып атат. Буйруса ошону менен абдан аракет кылып чуркап жүргөн убагым азыр. Так, азыркы учурда канча сом турат примерно комуз кыялда дейт. Мына ушундай суроо бар экен, кыялдагын бияктан сурап атат. Кыялдагы базардыгында көрүп келгенмин. Ушул менин катталуучуларым билет. Кимдин комузу жок болуп аткан болсо, мен сиздерге комуздарды бардык региондорго доставка кылып, бардык комуз кандай, көлөмү кандай, көлөмүнө жараша, мисалы тепкеси туура келиш керек, кылы туура келиш керек. Мына ар кандай кылып жагышат да комуз. Менин комуз мисалы күүнүн комузу, чоң комуз, күүнүн комузу болот, ырдын комузу болот да. Анан карагай комуз, арча комуз, акациядан жасалган комуз, жаңак комуз, өрүк комуз, карагай комуз болуп бөлүнүп кете берет. Ошолорду карап алышыңыз керек. Анан сырткары эң негизгиси сиздерге сонун кеңеш айтайын. Эгерде сиздерде комузду тандап бере турган киши бар болсо, барып тандашып коюңузчу деп алыңыздар, урматтайымдар. Ким комуз черткенди билбеген болсо, эгер комузду ала албайм деп аткан болсо, ошентип барып алыңыздар. Себеби мына комуздар төз кыйшык чабып калышы мүмкүн. Ошого жараша да болот. Жакшы бышпай, жакшы баягы күүсүнө келтирбей да чабып коюшу мүмкүн. Ошондуктан чертип көрүп, тактап алыңыздар деп кеңеш айтат элем. Кээ биринин кылы ичке болуп калат. Бизде комузчуларды, комуз чапкандар да ар кандай беш кол тег эмес дегендей, жаңы үйрөнчүктөр бар. Комуз чапкандардан деле чынбы, эжелерим, айтсаңыздар. Бардык эле нерсесин, бардык эле профессиянын баягы жакшы кылгандар бар. Ошолордон бир жакшылап тандап алыңыздар дейт элем. Анан жок, андай таанышым жок, менин убактым жок дей турган болсоңуздар, ошак эме кылып аласыздар. Ар жерде баасы ар кандай экен, барып карап көрүп алыңыздар. Ошол акчасына жараша эле болот комуздар. Жакшы комуз алат элем дейт. Так, үйрөнгөнчө арзан эле комуз алып турсам болобу дейт. Болот. Мен азыр көрсөттүм го, карагай комуз. Ушундай алсаңыздар жакшы да. Ушундай более жакшыраак. Себеби азыр карагай комуздарды ушундай подделка кылып чыгарып атышат, урматтайымдар. Капкактары дагы, капкактары отдельно болот да. Мисалы, меники целый өрүк болгону менен комузум. Мунун капкагы жаңактан да. Ушундай да. Кээ биркилердики карагайдан болот, кээ биркилери просто досканы эле кылып коюп атышат. Анан өтө жука да кылып коюп атат. Ошондуктан ошолордон карап туруп алыңыздар. Ошондой. Так. Оштобу комузчу же Бишкекте дейт. Комуз курс Бишкекте. Бизде азыр офлайндагы бар. Каждый воскресенье күнү жандуу мастер-класс, жандуу офлайн сабак болуп атат. Ошого дагы кайрылсаңыздар болот. Бишкекте ким жашаган болсо. Менин окуучуларым бүт региондордо жашашат. Көбүнчө онлайн окугандар. Чет өлкөдөгү кыргыздар окушат. Алар баягы Кыргызстанга келип калганда менин офлайн курсума бир келип кетишет да. Мисалы, бизге Бишкекке жакын жайгашкан Токмоктон, Кара Балта, кээде өткөндө Нарындан эжем келип кетти, атайын келип кетти. Менде окуйт. Анан Бишкекке келгенче, айылдаганча келип, ушул комузду мастер-класска келип көрүп кетип атышат. Жакшылап баары жандуу бир
жаныңда чертип көрөйүн кандай болот экен деп баардыгын бамдап көрүп кетип атат. Сабак алып, менден живой сабак алып. Сиз сатып жаткан комуздарды өзүңүз тандайсызбы дейт. Ооба, мен үйгө комуздарды тандап алып келип коёмун. Өрүк комуздан алып келип коём, анан карагай комуздан алып келип коём. Азыр эки түрдө бар. Ошолорду мен баардыгын тандап алып келип коём. Баардыгы жакшы мендеги. Себеби мага заказ түшкөндө, мага комуз керек дегенде, азыр Мега Экспресс деген улуттук курьерный служба менен баягы кызмат менен иштешип атабыз. Ал мен үйүмөн келип алып кетип, сиздердин үйүңүздөргө чейин алып барып берет. Эгерде ошол шаардын, райондун центринде жашаган болсоңуз да. Мына ушундай азыр мүмкүнчүлүк болуп калды. Эже онлайн сабак качан болот, жазылам дейт. 1-ноябрда башталат кезектеги курс кыялдарынан. Вот как дейт. Сизден алса канча болот дейт. Менеджерге кайрылыңыз, толук түрдө жооп берет. Саламатсыз, курстун баасы кымбаттап кетти. Мурда 2000 сом эле го дейт. Мурда акция менен 50% арзандатуу менен 2000 сом болчу. Сиздерди биз канча жолу айттык, жазылып алыңыздар. 2000 сом болуп атат, жазылып алыңыздар. Урматтуу айымдар, силерге сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз десек, жазылбай окубай жүрдүңүздөр. Биз өзүбүздүн кайра бабыбызга келдик 4000 сомго. Бирок сиздерге бир эле курсту окуп, андан кийин акчабыз жок деп дагы туруп калбасын деп, экинчи тепкичти белекке берип атабыз, урматтуу айымдар. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп койдук. Эгерде муну да колдонбой калсаңыздар, анда эмне кылабыз биз эми? Болушунча сиздерге мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Мурда курстун баасы, негизги баасы 4000 сом болчу. Ошол 4000 сомдон кайра сатып атабыз. Бирок бонустук чыгармалардан берип атабыз. Андан сырткары экинчи тепкичти сиздерге белекке берип атабыз. Мына ушундай. 4000 сомго сиздер 3 ай окуйсуздар. 3 айдын ичинде сиздер 10 ырды сонун кылып үйрөнүп чыгасыздар. Мына ушундай. Эгерде дагы ушул акцияга жетишпей калсаңыздар, анда мен эч нерсе дей албайм. Ушул 1-ноябрдагы курска гана ушундай скидка кылдык. Кийин автоматтык түрдө биринчи тепкич гана 4000 сом болот. Андан кийин кайрадан экинчи тепкичти кайра 4000ге сатып алып окуйсуздар. Кимге керек болсо окуйт. Анан кимге керек эмес, кымбат экен дегендер болсо, пожалуйста. Биз эч нерсе дей албайбыз. Себеби биздин курстун баалуулугу ошончолук. Доставка кылып бериңизчи комузду дейт. Заказ менен алабыз. Кайсы жерге алып барыш керек, кандай алыш керек, Шахлу айымга жазыңыздар. Бизде менеджерлер тынбай иштеп атат. 6 менеджер бар. Баарыңыздардын суроолоруңуздарга тынбай түнү күнү жооп берип атышат. Акция кылдык эже, акция аябай кылдык дагы, акция жакшы дейт. Бизге келген эмес экен элек да дейт. Биз билген эмес элек экен да дейт. 50% скидка менен катталып алыңыздар деп 2 ай жүрдүк го. Мен ошол күнү канализация ашып кошулбай калдым дейт. Берегите жок эле. Не дейт, түшүнбөй калдым. Ошондо баары канча убакыт болот дейт. Эки тепкичти сиздер 3 ай окуйсуздар. Негизи биз 4 ырды мурда 1 ай окутуп, андан кийин 15 күн кайтарым байланыш болгон дагы убакыт кошуп бергенбиз да. Себеби кайтарым байланышсыз окуп бүтпөйсүздөр. Ар бир черткениңиздерди бизге текшертип, кайтарым байланыш менен окуйсуз да. Анан сиздерге азыр бир бонустук бир ырды кошуп, ошо менен дагы 45 күн болот биринчи тепкич. Андан кийин азыр 4000 сомго жазылсаңыздар, курстун баасын өзүнүн негизги баасы менен. Экинчи тепкичти белекке коюп берип атабыз. Ал белекке бергенибиз дагы негизги мурдакы 4 чыгарма бар экинчи тепкичте. Андан кийин дагы бир ырды белек. Ошентип жалпы эсепте 4000 сомго сиздер 10 ырды окуп үйрөнөсүздөр. Ушул 1-ноябрдагы курска гана ушундай болуп атат, урматтуу айымдар. Мындан кийин андай болбойт, чын айтам. Реально айтам. 1 саат комуз кармайм.
менин колумдан келет, мен аракетим кылам деген айымга сөзсүз күнүгө 1 саат убакыт бөлсөңүз үйрөнөсүз. Ошондуктан метод ушунча оңой, мындай метод эч жерде жок. Биз азыр автордук укукту да коргоп атабыз. Лицензия алып, буюрса сертификаттарды да берип баштайбыз. Эң жакшы үйрөнгөн. Бизде негизги 4 баскыч бар, 4 тепкич бар. Ошол 4 тепкичте сиздер бонустук ырлар менен кошулуп бир 20 ыр үйрөнөсүздөр. 20 ыр үйрөнгөн айым 6 айдын ичинде үйрөнүп бүтүшөт. 6 айдын ичинде жакшы үйрөнүп, сиздер ошол сонун бир 20 ырды үйрөнүп бүтсөңүз, өзүңүз каалаган ырды, любой ырды комузга салып эле чертип кете турган деңгээлге жетесиз. Себеби ушунчалык сонун фишка, техникаларды берем. Себеби мен азыр өзүм каалаган ырымды комузга салып чертип кете алам да. Сиз кайсы ырды айтсаңыз, сразу шак эле чертип кете берем. Ошондой деңгээлге жете тургандай сонун техникаларды беребиз. Ошол нерсени кармап калган айымга биз сертификат беребиз. Мына ушундай. Так, аябай көп суроо болуп атат. Кайсынысын окушумду билбей калып атам, чын айтсам. Менеджерлериңиз жакшы экен дейт. Азаматсыз. Менеджерлерге да мактоолор болуп атат. Көз тийбесин, менеджерлер тынбай иштеп атышат, күнү тынбай иштешет. Бардык суроолоруңуздарга жооп берет. Мен азыр только окутуу менен гана алекмин, нота жазамын. Нота билгендерге өзүнүн билген нотасында өзүнүн каалаган ырын жазып берип окутуп атам. Андан сырткары бизде офлайн сабактар болуп атат. Лицензияга чуркап атабыз, автордук метод жана өзүмдүн методум боюнча китеп басып чыккан атабыз. Ошол боюнча мен абдан көп чуркап, чын айтканда, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берүүгө убактыбыз жетишсиз болуп калды. Мен жалгыз жетишпей калат экенмин. Ошондуктан сиздер үчүн 6 менеджер тынбай иштеп атат, урматтуу айымдар. Каалаган сурооңузду берип жооп алыңыз. Жана менин курсума келип катталыңыз. Анан кийин укутпай калдым эле, көрбөй калдым эле. Мурда 2000 сом эле болчу, анан 4000 эле сом болчу, 2500 эле сом болчу, анан 1000 сом эле болчу деп турбаңыздар, урматтуу айымдар. Чын. Мына ушундай. Ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу болот, эрежеси болот. Биз ошол иш тартибиз менен кетебиз. Ошондуктан туура кабыл аласыздар деп ойлоймун. Мындай баа менен, ушундай сонун баалуулук менен сонун эле нерсе деп ойлоймун. Анда туура эле экен дейт 3 айга. Сонун эле ооба. 3 ай окуйсуздар, элестетиңиздер. Себеби просто сиздер баягы 2000 сомго 1 ай окуп эле туруп калбасын деп, кайрадан ушул метод аябай сонун иштейт экен деп. Кээ бирөө баягы жазылып алгандан кийин жакшы окушат да, ушунча акчасы кеткенден кийин да окушат. Анан 3 ай элестетиңиздер, 3 ай кайтарым байланыш. Так, аябай көп суроо келип кетти. Мен чын айтсам, кайсы бирине жооп берени билбей калдым. Экинчи тепкичтеги ырлардан бир аз ырдап коеюн, Экинчи тепкичтин ырларын мен бул жака жаздым эле. Так, экинчи тепкичте сиздерге Жакшынакайым деген ырды үйрөтөбүз. Мынакей экинчи тепкичте көрдүңүзбү? 4000 сом менен сиздер 10 ырды үйрөнөсүздөр. Жанагы мен 5 ырды ырдап бердим. Мен азыр 5 ырды ырдап берейин. Экинчи тепкичте кайсы ырларды үйрөнөсүздөр, мынакей. Жакшынакайым элдин баары сүйгөн эң спрос көп ырды мен кош атам бул жолкусунда. Мурда экинчи тепкичте башкалар болчу, бирок азыр бир аз өзгөртүүлөр киргиздик. Жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап бөлүп турган жайнаган көздөр менен, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Анан дагы сиздерге сонун чыгарма, элдин баарында хит болгон чыгарманы берем. Ата апама деген ыр бар го. Так. Апа, дайыма сен менен мактанамын, апа.
ушундай сонун ыр тексттерин тактап сонун кылып жазып беребиз. Анан диапазону чоң ырлардан болсо өмүр. Анан эл алдында келе ырдагым деген мажорлук ыр бар го, ошол ырды. Саргайган зып күзүндөгү бак, бир чалган зый жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербестен ömür çirkin ötüp barata. Мына ушундай 5 ырды сиздерге 5-чи тепкичте берип, ошон менен жалпы 10 ырды сонун баада окуңуздар, сонун баада окуңуздар. Себеби бир айга эле жазып койсок, кийинки 2-чи тепкичти кийин окуйм, эртең окуйм, кийинки айда окуйнчу, акчам болбой атат деп ушинтип баягы кийинки жылдырып кетирет экенбиз өзүбүздүн калыбыбызды. Ошондуктан сиздерге 2-чи тепкичти белекке берген атабыз. Биз өзүбүздүн багыбызга кайттык. 4000 сомго бирок мына ушундай жаркыраган 10 ырды бир жерге барып ырдасаңыз деле, жуунан ырда дегенде жуп кылып ырдап, кыстырмайлардан бияка талтырып, кошумчаңызды кайтарып келесиз. Мен өзүмдүн башыман өткөргөн бир сонун нерсени айтып атам. Бизде эмне көп? Кыргыздарда той көп, той аш көп. Барсаңыз жок дегенде жол киреңиз, апарган себетиңиз оштуктарча айткандай кайтып келет. Мына ушундай бир өнөрдүн ээси болуу менен сиздер өмүр бою сиздерге таберик болуп калчу, өзүңүз сыймыктанган, өзүңүз каалаган, өзүңүздүн бир каалоо ниетиңизди ишке ашырууга сонун мүмкүнчүлүк. Мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеңиздер. Ушул 1 ноябрдагы болгон гана курска биз ушундай скидка кылып 2-чи тепкичти белекке берип атабыз. Ошондуктан жазылып катталып коюңуздар. Ошо кыстыр кылганда чыгып калат да дейт. Ооба. Сиз 2-чи тепкичти окуп атканда уже 3-чү, 4-чү тепкичтин акчасын кайра таап каласыз да. Анан баардыгын үйрөнүп алып, анан жыргап жатып каласыз. Урматтаймдар, эгерде сиздин каалооңуз болуп, ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атса, сонун аз мобилографиянын жардамы менен ар бир сагым конкретный болуп тартылды. Прям момундай кылып тартып көрсөттүк эжелер. Мындай кылып тартып көрсөттүк. Могу жерин мындай кармайсыз, бул жерин кантип кармайсыз, 4-чү позицияны кантип табасыз, бул жеринен сызып алыңыз, бул жеринен 3 сантиметрге чыпалакты берген муна коесуз. Анан комузду атайын тюнери метроном деген атайын комузду күйлөнүн тиркемеси бар. Ошол тиркеме менен сиз оңой эле күйлөп аласыз. Күйлөш боюнча проблема жок. Мындай мүмкүнчүлүк ушундай жетишкен заманда үйдөн чыкпай отуруп, бут кийим жыртпай отуруп, урматтаймдар, убактыңыздарды ашча кетирбей отуруп, оффлайнга барсаңыздар, 1 саат барып келгенге жолуңуздарга убактыңыздар кеткен убакта сиздер уже үйгө келип, үйдө отуруп эле, то есть 1 саат комуз үйрөнсөңүз эле сонун жыйынтык болот, урматтаймдар. Мындай мүмкүнчүлүк, мындай замандын жетишкен убагында прям чмоки кармап калсаңыздар болот. Бизде азыр ушул көптөгөн суроолор келди. Ошолордун натыйжасында нота менен дагы биз группа ачып койдук. Жаш балдарга арналган ырларды үйрөтүңүздөрчү дегенден жаш балдарга атайын ырларды үйрөтүүгө биз сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, алардын ноталары жазылып уже даяр. Ким баламды окутат элем, өзүм окутат элем деп турган болсо, каалагандарыңыздарга эшигиз ачык. 8 жаштан 80 жашка чейинки айымдардын бардыгын кабыл алабыз. Менин жашым өтүп кетти демей жок бизде. Биздеги 60, 50 жаштагы, 45, 35 жаштагы айымдар кадимкидей эле мен жашмын деп эле үйрөнүшөт. 1-чи класска барганда эле үйрөнүшөт. Ошондуктан ар бириңиздерди жаш сезгиңиздер келсе, өзүңүздөрдүн дараметиңиздерди дагы көтөрүп, дагы бир сонун өнөрдүн ээси болгуңуздар келсе, патриоттук сезимиңиздерди жандырып, үйүңүздөрдө комузду илинип, шаңды сонун бир маанай тартуулай турган болсо, даже билбейт го. Кече күнү биз отурушка бардык эле, ошол жерде орусча өсүп калган эжемдин немеси
Кыргызский инструмент хочу дейт го. Мына ушундай да адамдар бар экен. Тоо калдым, өзүм эле эжемдин баласы. Инструмент дейт, бир нерсе деди, унутуп калдым. Аябай күлдүк, баарыбыз отуруп алып күлдүк. Мен барып черттим. Анан ошентип баягы кыстыр-мыстырларымды топтоп келгенче кеч болуп кеткен. Ошентип кече эфир өтпөй калдым. Бизде таекелерибиз дагы аябай ырдайт, аккордеон менен коштоп аттал. Мен болсо комуз менен экөөбүз эки жактан тып ырдап келдик кече күнү. Аябай сонун тууган отуруш болду. Анан мага кыстырлардын бардыгын жанымда эжем бар болчу, как раз операция болуп жаңы эле. Ошого кайрымдуулукка бердим. Аябай сүйүнүп батасын берип калды. Мына ушундай. Ата-энеңиздерге берип койсоңуздар, балдарыңыздарга сонун мүмкүнчүлүк, балаңызга үйрөтсөңүз болот. Билбейм, айтып бүтө албайм мен бул курсум жөнүндө, бул курстун уникалдуулугун эч айтып бүтө албайм, урматтайымдар. Анан биздин команданын ураны бар. Ар бир кыргыздын үйүндө комуз илинип, комуз күүсү жаңырат деген сонун ураныбыз бар. Биз Кыргызстандын бардыгын окутабыз. Ошондуктан азыр айымдардан баштайлы. Андан кийин буюрса эмки жылдан баштап сонун мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлойм. Жерлерге филиалдарыбызды ачып, концерттерибизди берип, сонун ой максаттарыбыз бар. Ошондуктан бул курстун келечеги кең. Асель Карыбековна скул болот буюрса. Скул деген мектеп, комуз мектеби деп сөйлөп атабыз буюрса. Бир ырда үйрөнүп алсам эле болот эле дегендери дагы бар. Пейлди кенен коюңуз. Пейл бир эле эмес, сиз 4-өнү, 5-өнү ырдайсыз. Кээ бирлер бар да, мен бир айдын ичинде бир эле ырды үйрөнүп алсам 4000 сомго ыраазы болчумун дегендер дагы бар да. Ошондуктан урматтайымдар. Пейлди кенен кое береличи, бу жерде 4-5 программаны сиздерге бекеринен сунуштаган жокмун. Бардыгы оп-оңой, бардыгы жеткиликтүү, бардыгы сонун, бардыгы кызыктуу да. Ошону тим эле алып чумоки деп эле алып, баягы сүйүнүп алып эле үйрөнөм десеңиз эле ушундай жолдорду Аллах таалам ачып кое берет. Ошондуктан барыңыздарга ийгилик. Анда калган суроолорду менеджерге жооп берсеңиздер жооп берет. Эртең дагы вебинар болот. Бүгүн азыр уже эл өтүп калды. Мектеп эмес, борбор болуңуз дейт. Ооба, борбор дегеним, ооба, борбор болосуз. Асель Карыбековна борбор болот. Эми буюрса ал жерде дикцияны туура коюу, сүрдү жеңүү дагы бардык сабактар болот. Мен музыкалык дагы билимим бар. Ошондой эле журналистикада дагы эмгектенип иштегенмин, алып баруучу корреспондент болуп. Андан сырткары журналистикалыкта билимим бар. Ошондуктан бардык сабактан буюрса чоң мектеп болот. Келечегибиз кең. Так, анда все. Мен азыр сиздерге сонун бир сүйлөм айтайын. Бир сүйлөм деген кандай? 3 же 4 сөздөн ашык сүйлөмдөрдөн 2 же 3 сөздөн куралган бир ойду билдирген сөздү, сүйлөм дейбиз го, ошону туура түшүндүрүп алдымбы? Ошондой. Анда эмесе бир сүйлөм айтайын, ошол сүйлөмдү сиздер азыр мен айтам. Якта азаматсыз үйрөнө аласыз, сонун үйрөнө аласыз. Анда эмесе мен сизге кеттик, анда мен сүйлөмдү айтайын, Bir ayda сифра менен жазыңыздар. Bir ayda 10 ырды үйрөнгүм келет деп жазыңыз. Bir ayda 10 ырды үйрөнгүм келет деп сифра менен жазыңыз. 10 жана 1 дегенди сифра менен жазыңыз. Мен ар бир сөзүмдү туура эмесин карап, bir ayda 10 ырды үйрөнгүм келет деп жазыңыз. 1 дегенди да цифра менен жазыңыз. Микшорум деген. Болду, сайкал Нагима. Так. Сайкал
Сайкал айым. Андан кийин Наги. Уже биринчи келген айымдарды уже кабыл алып койдук. Ошондуктан азыр мен Сайкал айымга урматтуу айымдар, баарыңыздар аракет кылып атасыздар, мен түшүнүп атам. Бирок бизде ушундай шарт, ким биринчилерден болуп жазган айымга биз колубузду, карагай колубузду белек кылабыз. Саламатсызбы Сайкал? Саламатсызбы, кутман кеч. Кайсы жактан байланыштасыз азыр? Оштон, Каракулжа районунан. Канча жаштасыз? 21 жаштамын. Азаматсыз. Комузуңуз бар беле? Комузум жок да. Саартан бери Кудай ушу комузду мен утуп калсам экен деп. Кудайсыздык менен күтүп, анан жолдо жүрүп кечиктим деп, зарядым да өчүп, ушундай эме болду эле ситуация. Буйруса мага болду окшойт. Карагай комуз сиздики анда. Эртеден бери визуализация кылып аткан экенсиз, мына ошол негизи сонун иштейт. Визуализация сонун иштейт. Көп нерсени мен визуализация кылам да, азыркы курсумду дагы элестеткем да, ушундай болот, ушундай болот, ушундай болот. Ушунтай окуучулар окуйт, ушинтип сонун кылып чертишет. Анан мен аны показ кылам деп ушундай мечтайт эткем да. Ошол Кудайым буйруп мындай болуп атат, ишке ашып атат. Ошондуктан 3 айлап жана элестетип, тилеп, анан планга жазып, анан уткандар бар экен. Мен өзүм таң калдым, чын айтканда. 3 айдан кийин уттум, акчам жок эле дейт. Мына ушундай. Мен сизге анда 3700 сомдук карагай комузду белекке кылам. Бирок 4000 сомдук курсту сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар, 2 ай окуйсуз. 3 ай окуйсуз. Онурду, ооба. 1 ноябрда башталат курс, ошого чейин жетишип калыңыз. Кайдан жайдан болсо да эми ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин пайдаланып калсаңыз сонун болот. Сиз курска төлөм аткарсаңыз эле сизге комузду экспресс, мега экспресстен салып жиберем. Жарайбы? Куттуктайбыз. Сонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Сиз өзү негизи кандай сезимдер болуп атат? Канча мега катталганыңызга канча болду? Аз эле болду, 1 жума эле болду. Жакында эле аяшым үйлөнгөн, анан ошонун тоюнда аябай комуз чертип урдагым келген да. Анан да нейсе бири эле аяшым үйлөнгөн, будан нарда 10-15 аяштарым бар. Кудай кааласа ошолордун тоюнда ушинтип урдайым деп кыялданып, кайным бар ого жеңи болгондо ушинтип урдайм комуз менен деп кыялданып жүргөмүн да. Азамат. Издегем анан комуз курсун деп, анан сизге жаздым эле, менеджериңиздерге. Чоң рахмат, аларда ушул сиз эфирди сунуштап, ушуда сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болуп калар балким деп, ошентип мотивация берип, жаман кубанычтамын да. Сүйлөйм жок. Титиреп атам. Мен да абдан кубанычтамын, белек бергенди аябай жакшы көрөм. Белеңиз кут болсун анда. Рахмат. Билимдер сиңимдүү болсун дейли. Буюрса сонун отзыв бересиз, сонун отуруштарда баягы айткандай бир өнөрдүн ээси болушуңуз менен, жарым жеңишиңиз менен куттуктайбыз анда. Да ийгилик. Ар дайым жолуңуз ачык болсун. Да мындай айымдарды көп кантип жүрөңүз. Ооба, буюрса, биз 1 айда 3 комузду, карагай комузду белекке беребиз. 10 айымды бекер окутабыз. Мына ушундай. Демек, сизге чоң рахмат. Менеджерге кайрылыңыз. Кайсы менеджер менен сүйлөшкөн болсоңуз, ошого төлөм аткарып, сразу мен сизге комуз салып берем. Рахмат. Аз эле убакыт калды, батыраак чамдаңыз, Хорошо, макул. Анда эмесе, өчүрсөңүз болот, мен кийинки айымды кабыл алайын. Так, ким эле кийинкиси? Сизден кийин, так. Сайкалдан кийин. Скриншот кылдым эле. Сайкалдан кийин Наги Ару. Наги Ару дегенди мыяктан издеп көрөйүнчү. Мага жазып койсоңуз Наги Ару кайрадан. Мүмкүн болсо, сиз эфирге чыгып бериңиз.
Наги ару. Так, Наги. Наги, мен таппай атам, каяка кетип калдыңыз? Чыгып койсоңуз. Наги, урматтайм, Наги, жазып койсоңуз. Наги, мен сизди таппай атам. Наги. Таптым. 3 эле мүнөт калыптыр, макул. Тезирээк чыгып берсеңиз, Наги айым, мени эже деп жазыптыр. Наги айым, саламатсызбы? Кутман кеч. Наги. Ой, Саламатсызбы? Саламатсызбы, Наги айым? Атыңыз Назирабы? Нагимабы? Нагима. 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 Каяктан турасыз? Бишкекте турам. Бишкектен чыгып атам. Комузуңуз барбы? Кандайсыз? Жакшы. Жок, Комузуңуз жок. комузум жок. Комуз үйрөнөйүн деген оюңуз бар. Аябай үйрөнгүм келет. 1-ноябрда баштала турган сизге 4000 сомдукту 2 ай окугандыкты белекке берейин. Комуз алыңыз. 2 ай деп коем да, мурдакы эме менен. 3 ай окуйсуз, 4000 болчу, ошол 4000 сомдук курсту сизге белекке берем. Кубанычтасызбы? Аябай сүйүнөтүм. Өтө. Комуз таба аласызбы? Таба алам. Сизден деле алам. Сизден да алсам болот да. Менден да алсаңыз болот. Үйүңүзгө доставка кылып беребиз. Бишкекте болсоңуз офлайн сабакка дагы 1-2 келип катышып кетсеңиз абдан сонун болот. Рахмат. Анда эмесе сизди куттуктаймын. Кандай аябай сүйүнөтүм. сезимдери? Аябай сүйүнөтүм. Күттүңүз белеби кандай? Жок, аябай мындай эме кылып отурган башкача сезимдер болуп. Өзүм сиз чертип атсаңыз, өзүм черткендей сезим болуп, башкача болуп чыргап отурганмын. Ким ушинтип сезип алган Ырларыңыз болсо, болуп. ошол адам сөзсүз үйрөнөт да. Мен окуучуларыма дайыма айтам. Мен качан сиздей болуп чертип калам деп жазышат да. Сразу ошол нерсесин, ошол оюн сындырып, ошол оюн жокко чыгарып, как будто мен чертип атсам, мен өзүм чертип аткандай ушундай кумарланып, сонун болуп атат деп мындай элестетсеңиз, ошондо батыраак үйрөнөсүз деп кеңеш берем. Сиздин группаңызга кошулгандан баштап бир кичине эме киргизген экенсиз. Үйрөткөнүңүздүчү, кандай үйрөткөнүңүздү. Ошол жерден прям жагып өзүм кирип кеткен болчумун. Ошондон бери ошондой эле сезимде жүрөм да, өзүм. Музыка ичиме элемет эле. Канча болду кошулганыңызга? Менде да бир жума болуп калды. Жагып концерт болду. Филармонияда барып анан ошол жерден жагып калды да. Мурун жакчу, анан дагы аябай чертким келип өзүм. Мүмкүнчүлүктү бердим сизге, колдон чыгарбаңыз. Ушул 1-ноябрдагыга катышып калыңыз. Ошого чейин комуз алыңыз, заказ берсеңиз мен өзүңүздөн эле алам. Макул, хорошо, болот. Менеджерге жазыңыз, кимге мурда